Баарыңыздарга салам. Өнүккөн Европада өнүккөн алдамчылык. Англияга качан сайт ачылат, Данияга кантип келсеңиздер болот. Ушул 3 тема тууралуу силерге бүгүн кенен сөз кылып берем. Андыктан видеого лайкты басып, каналга катталып койгонду унутпаңыздар. Facebook Marketplace'тен өзүмө MacBook M1 үлгүсүнүн ноутбукту тандап, анын эси менен байлашканда ал мага бүт сүрөттөрдү, характеристикалар жөнөтөт. Мага жагып, мен ага жарым акчасын котором. Ал через почта аркылуу MacBook'ту жөнөтмөк болуп мага ал почтага барат, мен аты жөнүмө заявка оформлять этет MacBook'ту и мага ушуну фото отчет жөнөтөт. Мынакей MacBook'ту сага салдым и калган акча дегенде мен котором. Почтага барсам, кичинекей коробка келиптир. MacBook заказ бергенде алар билбейбиз, ушул эле коробка болуп сенин атыңа дейт. Ичин ачсам, кожаный перчатки. Ошентип, MacBook да жок, акча да жок. Айтайын дегеним достор, азыркы учурда интернет менен кошо алдамчылыктагы өтө бат өнүгүп атат. Англияга келем деп дагы көпчүлүк алдангандар мага WhatsApp аркылуу, комментарий аркылуу жазгандар бар. Сак болуңуздар. Ишеничтүү сайттарга AgriHR сайтына толтуруңуздар. Азыркы учурда ал сайт жабык. Ачылар мен сразу мен силерге YouTube каналга чыгарып көргөзүп берем. Данияга достор келүүм үчүн мага Bigster компаниясы жардам берген. Данияга келүү үчүн 29 жашка чейин болуңуздар шарт. Жана английскийди билишиңиздер керек. Английскийди билбей десеңиздер, анда Bigster компаниясынын өзүнүн английский курстары бар. Описанияга бүт номерлерин калтырып коем. Ишеничтүү достор, ал эми акчаңыздарды Кыргызстанга которуу үчүн ишеничтүү приложенияны сунуштайм. Берго приложениясы Кыргызстандын бардык банк виза карталарына акчаңыздарды оңой жана бат которсоңуздар болот. Трансферго аркылуу акча которуп гана койбостон досторуңуздарды ссылка менен чакырып, сиздер акчалай призерге же анан ноутбук, телефондорго ээ болсоңуздар болот. Трансферго жана бул жака ссылканы калтырып коем, кирип картаңызга баарыңыздарга ийгилик.